сабак. Саламатсыңарбы, 2 класстын окуучулары. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Ыңгайлуу отуруп, сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, бул сүрөттөрдү карап, атын чогуу атагыла. Чабалекей, түлкү, жылан, коңуз, үкү, карышкыр. Булар эмнелер? Жандыктар. Бул жандыктарды топторго ажыраткыла. Эми бул топтордогу сөздөрдү жалпылап бир сөз менен айткыла. Биринчи топ жаныбарлар, экинчи топ канаттуулар, үчүнчү топ курт-кумурскалар дейбиз. Демек, бүгүнкү сабакта бул жандыктардын аттары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдө ээлин милдетин аткарган айбанаттын аттары. Бүгүн сабакта сүйлөмдүн ээси кайсы сөздөр экендигин билесиңер. Сүйлөмдөгү сөздөрдү салыштырып, ээни табууга үйрөнөсүңөр. Аны далилдеп, түшүндүрүп бере аласыңар. Берилген табышмактагы көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, жандырмагын тапкыла. Анда текшерип окуйлу. Өзү балбан, алп айбан, арстан жолборс айбыгат. Канчалык чоң болсо да, чычкандан коркуп кайгырат. Бул эмне? Бул пил. Эми пил деген сөзгө табышмактын текстиндеги сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзгүлө. Мисалы, пил эң чоң жаныбар. Эми бул сүйлөмдүн ээсин таба турган болсок, эң чоң жаныбар эмне? Пил. Сүйлөмдүн ээси пил. Ал эмненин аты? Айбанаттын аты. Ал эмне деген суроого жооп берди. Ээнин астын бир түз сызык менен сызабыз. Демек, бул сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган сөз пил жаныбардын аты болду. Эми эреже чыгаралы. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттардын аттары да сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Бул эрежени эсиңе сактап, көнүгүү иштегенде колдонгула. Анда кийинки тапшырмадан бул эрежелерди колдонуп сүйлөмдүн ээсин табалы. Балдар, бул сүрөттүү текст. Башкача айтканда, стикер аңгеме. Анда чогуу окуйлу. Кайсы жаныбар канча жашайт? Эң аз жашаган жаныбарлар курт-кумурскалар болот. Эне ары 4-5 жылдай жашайт. Көпөлөк менен коңуздар 1 жылдай өмүр сүрүшөт. Бул текст эмне жөнүндө болду? Бул текст эң аз жашаган жаныбарлар курт-кумурскалар экени, эне ары 4-5 жылдай жашаары, көпөлөк менен коңуз 1 жылдай жашаары жөнүндө болду. Силер дагы кайсы жаныбар канча жашаарын билесиңерби? Эми текстеги сүйлөмдөрдүн ээсин табалы. Биринчи сүйлөмдө эң аз жашаган жаныбарлар эмнелер? Курт-кумурскалар. Бул сүйлөмдүн ээси. Эми экинчи сүйлөмдө эмне 4-5 жылдай жашайт? Эне ары. Бул сүйлөмдүн ээси. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө эмнелер 1 жылдай өмүр сүрүшөт? Көпөлөк менен коңуздар. Булар сүйлөмдүн ээси. Демек, бул сүйлөмдөрдө
сүйлөмдүн ээси болуп, курт-кумурскалардын аттары эсептелинди. Эми кийинки тапшырмалардан сүйлөмдүн ээси эмненин аттары экенин көрөлү. Балдар, бул текстти түшүнүп окугула. Эмгекчил кумурска. Кумурска эне. Дондогой сары менен Кымчабел уулун эрте тургузду да мындай деди. Балдарым, бүгүн күн ачык, аба таза. Эрте тамак ичкиле да ишке жөнөгүлө. Кымчабел тез эле ойгонуп, тамак ичүүгө камынды. Дондогой сары ныксырай ойгонуп, тургусу келбей жатып, араң турду. Бул текст эмне жөнүндө экендигин билүү үчүн төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Кумурска эне балдарын эмнеге тарбиялап жатат? Кумурска эне балдарын эмгекке тарбиялап жатат. Аны кайсы жерден байкоого болот? Балдарым, бүгүн күн ачык, эрте туруп, тамактанып, ишке жөнөгүлө деген сүйлөмдөн көрүнүп турат. Эми кийинки суроо. Кымчабелге мүнөздөмө бергилечи. Кымчабелдин мүнөзүн кластер түзүү менен мүнөздөйлү. Кымчабел кандай? Шамдагай. Сергек. Кымчабел эмне? Кумурска. Кымчабел кандай? Тил алчаак. Балдар, силер дондогой сарыны мүнөздөп үйдөгү апа-аталарыңарга көрсөткүлө. Мына балдар, ушундай суроолордун жардамы менен биз текстти талкуулап алдык. Эми кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бул тапшырмада суроо аркылуу сүйлөмдүн ээсин табалы. Чакчыгай уясын суурдун ийнине салат. Алар бири-бирине кол салышпай ынтымакта жашашат. Эмне уясын суурдун ийнине салат? Чакчыгай. Сүйлөмдүн ээси. Эми экинчи сүйлөмдө эмнелер ынтымакта жашашат? Алар. Бул сүйлөмдүн ээси. Балдар, алар деп эмнелер жөнүндө аталды? Ооба, чакчыгай менен суур жөнүндө айтылды. Демек, бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси жаныбардын жана канаттуунун аттары болду. Балдар, силер бул көнүгүүдөн суроолор аркылуу сүйлөмдүн ээсин табууга жана сүйлөмдүн ээси кандай сөз экендигин аныктаганды үйрөндүңөр. Эми кийинки ыр саптарын карагыла. Жазда. Жаз келгенде айылга куштар учуп келишет. Адамдар да аларга уя жасап беришет. Балдар, бул ыр эмне жөнүндө болду? Акын бул чыгармада эмнени бергиси келген? Жазында учуп келген куштарга уя жасап берген адамдардын мээримдүүлүгү жөнүндө айткысы келген. Демек, куштарга силер дагы уя жасап, тосуп алгыла. Эми ушул ырдын негизинде бир сүйлөм түзгүлө. Адамдар канаттууларга уя жасашат. Эми бул сүйлөмдүн ээсин табалы. Кимдер уя жасашат? Адамдар. Бул сүйлөмдүн ээси. Демек, бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси адам болду. Айбанаттарга, канаттууларга кандай суроо берилет? Эмне, эмнелер, ким, кимдер? Туура жообу эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Ары балды уюкка толтурат. Бул сүйлөмдүн ээсин тап. Балды, уюкка, ары. Туура жообу ары, сүйлөмдүн ээси. Суур чээнде 6 ай бою жатат. Сүйлөмдөгү эмненин аты? Канаттуунун аты
жаныбардын аты. Туура жообу жаныбардын аты. Бүгүн сабакта сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган сөздөр айбанаттардын аттары сүйлөмдүн ээси болоорун, аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилээрин, алардын бир түз сызык менен белгиленишин жана эрежелерди колдонуп сүйлөмдүн ээсин өз алдынча табууга үйрөндүңөр. Телесабак. Эми балдар, сөзүмдүн аягында ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.